Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге таза суусу, свети, бүт бардык шарттары бар сатылуучу ушул 4 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 6 соток. Кызыл китептүү. Суу бар, свет бар. Үйдүн узун турасы 10/9. Кирпич менен тургузулган, колонна сейсмопоисттары бүт бардыгы жайгаштырылган, черный потолок болгон, крыша жабылган. Кыскасы, келесиздер жашайсыздар, даяр үйлөрдүн бири. Анан дагы бир жакшы жери достор, бул үйдүн жанында мына байкаңыздар, садик бар. Садикти көрүп атасыздар. Нар жагы мечит. Жакшы. Бул сатылуучу үй. Жери 6 соток. Анан бул үйдүн нар жагында пустой чоң место бар экен. Ал жер эмне дей турган болсоңуздар, ал жер ошо мектеп менен ФАПтын местасы экен. Демек, мектеп, ФАП, садик, мечит бар жаныңыздарда болот. Караңыздар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Үй барыңыздарга эле жакса керек, келесиздер жашайсыздар, даяр үй. Жери дагы 6 соток, 20/30. Тура формадагы сонун жерлердин бири экен, тегизчи. Мен турган жер Баш Булактагы Алтыбай Ажы Аблаев көчөсүнүн кире беришинде турам. Шаар жактан келген болсоңуздар, Баш Булакка кирип келе бересиздер. Баш Булакты билип калдыңыздар уже. Мына жерде Партнер нефть деген заправка бар экен, достор. Заправкадан өтүп эле мына ушул көчөгө киресиздер. Мен айткан көчөгө асфальт көчө экен, эске алыңыздар. Асфальт көчө менен бир аз эле кирип барсаңыздар, мектеби, садиги, мечити бар. Ошонун жанында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жери 6 соток. Кызыл китеп бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу бар экен. Сууну чыгарып койгон, азыр көргөзүп берем. Свет дагы бар. Кызыл китептүү, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Анан достор, жакшы жери, бул сатылуучу үй болуп атат, мына жерде ак контейнер тосуп турат. Ак контейнердин нар жагы эле мектеп менен садик. Мечит менен садик. Эске алыңыздар. Мектеп болсо мына үйдүн артында эле жайгашкан. Үй 4 комната. 2 комнатасы бүткөн, 2 комнатасы бүтө элек. Узун турасы 10/9. Бышкан кирпич менен салынган. Колонна сейсмопоисттар бүт бардыгы орнотулган, черный потолок болгон, крыша шипр менен жабылган, суу түтүкчөлөрдүн орнотулганы. Мындай жатканда даяр үй, келесиздер жашайсыздар. 6 соток болгондо көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 30 метр болот. 4 бурчтук тура формадагы тегиз сонун жер экен. Мына байкаңыздар, лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Келесиздер жашайсыздар. Анан мына жана айтып аттым го, садик деп көрдүңүздөр, нар жагы уже мечит. Жакшы да. Жаныңыздарда экен. Мына үйдүн арт жагы эле уже мектеп. Мектеп жакынкы күндөрдө башталса, балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейли. Айнек терезелер мына бардыгы пластикте. Байкаңыздар. Ушул жерден дагы мына көчө тарап сонун болуп көрүнүп турат экен. Так, бул жак болсо ошо коридор. Бул жакта ошо катар-катар 4 комнатасы жайгашкан. Мына жак санузелдин местасы. Санузел ушул жакта болот. Бул жака мындай кирип келе бересиздер. Азыр эми жүрүңүздөр, бут кийимди секин чечейли дагы. Оң тараптан баштайын. Жок, сол тараптан баштайын. Себеби 2 комнатасы бүткөн деп айттым го жана. Мына байкаңыздарчы. Печкасы даяр, от-бот жагып тамак-самак кылганы. Бул биринчи комната, кухня. Мына эшикти ачып бул жака кирсеңиздер, бул жагы экинчи комната. Как спальная катары кетет. От-бот жагып, үйдү жылытып, ушул жакта секин жашай бересиздер. Айнек терезелери пластик экен. Жакшы да, тынч болот. Кышындасы дагы шамал кирбейт, üşөйсүздөр. Эми 2 комнатасы бүткөн. Эми 2 комнатасы бүтө элек, жүрүңүздөр. Мында алып туруп көргөзүп коеюн. Бул жагы детская комната деп койсом деле болот. Бул жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Черный потолок болгон, электромонтаж бүткөн, кумшубак, айнектер коюлган, отделкасы эле калган да, мындай айткандачы. Бул жагы как гостиная катары кетет. Конок бөлмө. Чоң экен, действительно. Үйдүн узун турасы 10/9. Эске алыңыздар. 10/9. Бул конок бөлмө болду. Анан анандай кире бериштери да кенен, кысылбай, каалаган бөлмөңүздөргө секин кирип чыга бересиздер. Бул жак санузел. Эми айыл жергесинде дагы санузел керек. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Жакшы экен бардыгы. Анан свет бар. Свет бардык жерде эле бар.
суу маселесине келе турган болсок, бекеринен булактын башталышы деп айтылбайт. Бул айыл сууну чыгарып койгон. Резеткага сайсаңыздар эле мына шлангыдан 24/7 жакшы напордо булактын суусу чыгып турат туугандар. Булактын суусу чыгып турат. Бул жак ошо ажаткана. Бул эки этаж үй кошунаңыздар болот. Бул сатылуучу үй. Могул жак кошунаңыздар бул дагычы. Жери тегиз. 6 соток болгондо 20га 30 узун трасса түшүндүрүп бердим. Дагы бир кайталап айтып коеюн. Бир айтканда түшүнбөгөндөр бар. Эки жолу айтсаң гана түшүнөт көрүклөр. Ошол себептен бир сөзүм кээде эки жолу кайталап коём. Туура түшүнөсүздөр. Анан достор, мына кой багып аткан жер бул мектептин местасы. Өтө бир сонун мектеп түшөт. Кудай буюрса. Мына садик. Мына мечит. Жакшы. Өтө сонун. Бул ажаткана сиздердики болот. Мына жери дагы тегиз. Байкаңыздарчы, сонун болуп турабы?